Başını çıkanka kılгандан кийин ушинтип капталган шактар өзөбөт. Мынакей 1 2 карш болуп. Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр жана тыйкандар. Туугандар, мынакей биздин майдын 15-ине тигилген ежевикаларыбыз. Мынакей азыр алды 1 метр ашты. Мына ушулар. Туугандар, анан бардыгыңыздарда эле суроо болуп атса керек. Буларды кантип баягы шагын көбөйтөбүз, кантип көп түшүм алабыз кийинки жылы дегенге суроолоруңарга жооп катары мен азыр силерге көрсөтүп берейин. Туугандар, мынакей муну азыр 1 метр ашты, 1 метр 10 сантиметр алды, 1 метр 20, 1 метр 1,30 сантиметрге чейин өстү. Анан туугандар, мынау башы турат го, мынау башы. Ушуну мындай кылып эле үзүп коюңар да. Мынакей. Болду. Ушундай кылып эле үзүп коюңар. Бунун өзүшү токтоду бул шактын. Эми мынтип өзү эле мынтип түйүнөн мынау бары чыгып атат. Дагы шактары. Мынтип азыр мынакей 1 2 3 4 5 мынакей 6. Ушул шактары эми раза узарат эми. Муну токтотот, бунун бою токтойт. Анан бунун баш жагынан дагы муну неринен дагы шактары чыгат. Мына бул жерлеринен дагы, мына жылбырактын түйүлөрүнөн дагы шактар чыгып көбөйөт. Азыр будан алдын оңгу мурун башын үзүп койгондорум бар эле. Ошоко өскөн башын үзүп кете берет. Азыр силерге көрсөтүп берейин. Мынакей. Мына ушул башын үзүлгөндө 10 күн болгон. Мынтип шактарын чыгарып калат. Мынакей. Туугандар. Мынакей. Анан түйүндөгү шактары мынтип мына уже 30-40 сантиметр болуп калган. Мынакей. Абдан жакшы. Мынтип гүлдөп түйүп аткандары дагы бар арасында. Бул болбосо майдын 15-ине тигилген көчөттөр. Алды 1,30-1,40 сантиметрге чейин өскөндөрү бар. Ушинтип шактайт. Бул ежевика Ахмет сорту. Кыргызстанда эң эле популярный сорттордун бири. Ушинтип көп шактайт. Ушун башын үзгөнүнө бир 10 күн эле болду. Мына түйүндөгү шактары бир карш болуп өзүп калыптыр, туугандар. Абдан жакшы өзүштөрү. Мунун да баштындагылар мынтип калган. Түйүндөгүлөр. Башын өскөндөн кийин эле туугандар ушинтип сразу күчү түйүндөгү шактарга кете баштайт. Башында мындай болуп чыгарып калган, туугандар. Абдан жакшы. Кимде ким ежевикага кызыгып аткандар болсо, бизде будан бөлөк дагы полябыз бар. Ал жер 2-3 жылдык быйыл түшүм болуп атат ал жерде. Раза түйгөн. Будан мурунку чыгарган видеолорубузда бар ал полябыз. Кызыгып аткандар болсо, күзгү көчөттөргө заказ ала баштаганбыз. Оригинал Лохнес сорту, туугандар. Көчөт керек болсо байланыша бересиңер. Булар сәл азыр бою базыраак. Булар дагы бир 30-40 сантиметр болгондо баштары чыканка болот. Азыр болгондо, чыканка болгондо бир 5 күн эле болду.
Tüyün kuşaktары. Şintip özüp. Ушул шактары силер канчалык шагын көп кылып быйыл өстүрүп алсаңар, ушул шактардын эсебинен кийинки жылы ушулар түшүм берет. Туугандар, номерлерге байланыша бересиңер көчөт боюнча.